Жетиген мектеп лицейи 1-класс адеп сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбү Сыргатаевна. Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар кандай? Сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Демек, өтүлгөн тема боюнча мен силерге суроолорду берип өтөйүн. Тапшырманы суроо. Караханга элчиликке ким барды? Хан баланы көрүп эмне деп ачууланды? Силер чоңойгондо элиңерге эмне пайда келтиргиңер келет? Демек, балдар, бул суроолорго үй бүлө мүчөлөрүнө айтып бердиңер да, Азаматсыңар. Силерге, балдар, ыр менен берилген видео көрсөтүп өтөйүн. Көңүл бурабыз. Нурманас келди, аруу дүйнө таптаза, керемет биздин эл, ак чачыла даңаза, бут береке жандуу деми көргөндү ар кадамда. Нурманас келди, кыргыз дүйнө арула, жаратмалык сөз алкагыла акбата, хан жанымда тамырлаган көктөгү сал, көчмөн жашоо, көчмөн жашоо. Кыргыз дүйнө алдыга, эрилер биздин эл, тайдоруну чапкыла, көк асаба жолу бийип көтөрүлдү соболо. Алпанас келди, колдоп ата бабалар, калындап жылдыздар жайнагыла асманга, кош тарапка канат жайган көктөгү сал, көчмөн жашоо, көчмөн жашоо. Болот деп ойлойсуңар? Ооба, бүгүнкү өтө турган темабыз Манас бабабыз ким болгон? Демек, темабызды өтөрдөн мурун сабагыбызга максат коюп алалы. Сабактын максаты текстин мазмуну менен таанышабыз, мекен жөнүндө билимдерибизди бекемдейбиз, жаңы сөздөр менен таанышабыз жана мамлекеттин биримдигин сактоого үйрөнөбүз. Балдар, макулсуңарбы? Бүгүнкү теманы окуп жатканда бизге тааныш эмес сөздөр кездешет. Ошондуктан айрым бир сөздөрдүн маанисине көңүл бурабыз. Сөздүк жумуш. Азап тозокту, кул, жер коруп жана укурук деген сөздөр кездешет.
ушул сөздөрдүн маанисин силер кандай түшүнөсүңөр? Андай болсо көңүл буралы. Азап тозокту, кыйынчылыкты, кыйналганды билдирет экен. Ал эми кол деген сөздүн мааниси кызматчы, башкача айтканда бирөөгө жалданып иштөө менен акысын ала албаган кишини айтат экенбиз. Жер коруп деген сөздүн мааниси жер кайтарып, башкача айтканда жерин кайтаруу дегенди билдирет экен. Ал эми укурук деген сөздүн мааниси азоо баш бербеген жылкыны кармоодо колдонулуучу учуна илмек кадалган, кылдан өрүлгөн, узун жип байланган жыгач болуп эсептелет экен. Көрдүңөрбү сүрөттөн? Алдыдагы карматпай бара жаткан атты кармаганга экинчи киши колундагы укурукту кармап бара жатат. Балдар, анда эмесе бүгүн ошо теманы окурдун алдында мен силерге Манас бабаңар жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Манас бабабыз кыргыз элинин эң улуу баатыры, кыргыз элин бириктирген баатыр болгон. Атасы Жакып, апасы Чыйыр болгон. Аялы Канекей болгон. Баласы Семетей, небереси Сейтек болгон. Манас бабабыз илгери чачылган кыргыздын башын кошуп, элди четки жоодон, душмандардан сактаган. Эң негизгиси Манас бабабыз кыргыз элин коргогон баатыр болгон. Анда эмесе адеп китебиңердин 93 бетин ачып, көңүл коюп угуп отурабыз. Тема: Манас бабабыз ким болгон? Балдар, качандыр бир мезгилде жерибизди душман чаап, талаптонуп, каалаган нерсени алып кетүү дегенди билдирет. Талаптонуп деген сөз. Элибизге азап тозокторду, кыйынчылыктарды салган. Ошондо Манас баатыр бабабыз төрөлүп, душмандардан өч алган. Элибизге эркиндигин, бүтүндүгүн кайтарып берген. Манас бабабыздын баласы Семетей да атасынан кем калышпаган баатыр болгон. Семетей атасы Манастын жолун уланткан. Анын Сейтек деген баласы болгон. Сейтек да абдан баатыр болгон. Семетей да, Сейтек да элибизди душмандардан коргоп өтүшкөн. Мына ошол баатыр бабаларыбыз Манас, Семетей жана Сейтек жөнүндө элибиз Манас, Семетей жана Сейтек деген 3 китептен турган улуу эпосту жараткан. Мындай көлөмү жагынан чоң эпос дүйнөдө жок. Эпос деген, балдар, кыргыз элинин басып өткөн жашоосун чагылдырган эң чоң чыгарма болуп эсептелет. Анда эмесе экинчи бөлүмгө колубузду коебуз. Манас чоңойгунча атасы Жакып Опшур деген койчуга жардамчылыкка берет. Ошол кезде душман элдер жер коруп, кыргыздын жылкыларын айдап кетет. Көрдүңөрбү? Ошол мезгилде душмандар кыргыздын жерин коргоп алып, кыргыздын жылкыларын айдап кетет экен. Аны ажыратып алышса, душмандардын жылкы башчысы Кортук деген киши Манастын атасы Жакыпты камчы менен башка чаап уруп коет. Ошондо 12 жашар бала Манас душмандар
кыргыздарды шылдыңдап атасын сабаган үчүн алардын көптүгүнө карабай кол салат. Ошондо Баламанастын баатырдыгын сүрөттөп мындай дейт экен: 10 калмактын бирөөсү озунуп келип Жакыпты оройго камчы салганы, башына камчы чабылды. Тегеректеп 10 калмак бай Жакыпка жабылды. Атасын көрүп жаш Манас урушмакка жабылды. Укурук кармап алганы калмактын кортук башчысын качырып келип жаш Манас как төбөгө салганы. Көрдүңөрбү? Баягы Укурук менен калмактын кортук деген душмандын башчысын эмне кылат экен? Качырып келип жаш Манас как төбөгө салат экен. Укурук тийди башына, кан жайылды кашына. Калмактын мээси агарып, кошо кетти караса Укуруктун башына. Баягы учуна илмек тагылган узун жип башына тийип, Укурук эмне кылып таштаптыр? Башын оюп салыптыр. Душмандар бул окуяны угуп, жер жайнаган аскерин кулагы темир кутан алып, маңдайы темир маңкуш алып, киндиги темир китен алып, карегер минген казан алып, койчу кулак каман алып дегендерин кошуп, жолой жана дөңгө балбан баатырларын жиберет. Көрдүңөрбү? Көптөгөн алыптарын, темир кулак алыптарын, ошондой эле баатырларын жиберет экен. Алардын максаты Баламанасты тирүү кармап кетүү, кыргыздардын баарын алып барып, жок кылып, жигиттерин кул, кыздарын күн кылуу эле. Көрдүңөрбү? Жигиттерин кул кылып, кызматчы кылып алайын деген экен. Ал эми кыздарды күң деп коет. Аларды дагы кызматчы кылып алайын деген экен. Баламанас душмандардын баатырларын, алыптарын бүт жеңип, жаш кезинде эле эл жери үчүн жалтанбай эрдик көрсөтөт. Көрдүңөрбү балдар? Демек, Манас бабабыз 12 жашында эле кыргыздарды шылдыңдаган, атасын сабаганы үчүн душмандардын көптүгүнө, балбандыгына, алыптыгына карабай жаш кезинде эле эрдик көрсөткөн экен. Көрдүңөрбү? Манас 12 жашында эле кандай баатыр адам болгон. Андай эмесе сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Жыйынтыктоо. Манас бабабыз ким болгон? Баламанас душмандар менен эмне үчүн согушкан? Силер элдин намысын сактоо дегенде кандай түшүнөсүңөр? Ушул боюнча суроолорду окуп, жыйынтык чыгарасыңар, балдар. Макулбу? Демек, тапшырма алып алалы. Тапшырма. Теманы түшүнүү менен окуйсуңар. 94-беттеги эпостон алынган үзүндү менен таанышып, каалаган 1-2 бөлүгүн жаттап алсаңар болот. 1-2 бөлүк, демек 1 бөлүк 4 сап, 2 бөлүк 4 саптан турат. Тапшырма түшүнүктүү болду балдар? Азаматсыңар. Сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта болгула.